Қош келіпсіздер. Құлақ сізде. Бардығын төкпей чашпай айтып беріңіздер. Сөзді сізге берелі. Қыздың 40 чашы болу дейтіміз бе? Эмне сразу эле аялыма сөз берип кире калып элечи эмне? Эмне сүйлөшүп алдыңар беле экөөңөр кирелек деле эмне? Таза балакет болуп кеттиңер го экөөңөр. Ошо 40 чачы деп, 40 чачына тишпей эле коңузчу. Жо, сіз тура түсініңіз мен. Ачык жендер мындай. Башкачасыңар да сразу мындай кичине мындай кенем аял кире калса эле түшүндүңүз да, биздин проблеманы. Чач, мырк чач депчи ачык менен мум тийиппи. Түшүндүңүз да деп. Эмне орто жолдон сүйлөшө кеттиңер го, көздөрүңөр муут орто жолдон эле силерчи, ачык менен түшүндүм деп. Эмнени түшүндүң сен? Эмнени түшүндүң? Сенин кызганчактыгыңды айтып жатабыз. Жатабыз? Ким менен жатасың сен? Шу жатабыз деген сөздү айтпачы. Мында эркектердин алдына жатабыз деп. Каякта жатасың? Ой, сенин кызганчактыгың, проблемаң жөнүндө докторго келип айтып атабыз. Мына бүгүн оңолсоң оңолдуң, оңолбосоң болду. Мындай башка кайталанбасын. Мен чыдабайм. Сенчи көзүңдү мунтип тура эмес бир нерселерди кылып эле сен өзүң кызгандырма да. Өзүң нормально жүрсөң мен эмнеге кызганам сени? Нормально жүр өзүң. Мен жөн эле Султан Сулейманды көрүп аттым да, жөн эле сериал. Көрүп атсам, андан кызганып көрсөтпөй койду. Атабековдун жана кечки Бишкек деп ырдап жүрсөм, Атабековдон кызганат, бар эмне жагып калдыбы, бар тийип ал эле тийип ал дейт. Ал эмне мени карамак беле? Мындай да доктор уксаң, эмне болот да? Айтыңыз. Султан Сулейманды көрсүн ме? Или мен вообще эмесмин, Көр Султан Сулейман, бирок көргөндө. Ал деген сопереживание деп коет. Сопереживание, мен бери жакта переживание болуп атам сен. Деп атканын көрүп, анан ырды, пожалуйста, бирок кечки мишке. Султан дейсиң да монтип, зачем антип ырдап? Кимге сен антип монтип атасың? Мага мондай мен переживайм, ырдам, нормальный аялдардын ырлары бар, мисалы. Эркектин ырларын ырдабайм. Кайсы аялдын ырлары? Наракулан жана жайлоодо деген ыр бар, ошону. Аялдын, байке уксаңыз, аялдын ырын ырдасам, анда дагы мага жөн жүрбөй, ошактан да сүйлөнүп атат. Мондай да кой тур, сүйлөнүп атат эмес, сен мындай. Точнее сүйлөсөң, сүйлөнүп атат эмес. Фарида Карбозова ырын жаттап алыптыр. Каягын эле дебейсиз, бир эле жерин жаттап алыптыр, кечке эле дагы койчу мондай. Кечке эле дагы ошо жагын эле ырдап атпайсың сен, кечке ырдабо де, терезени ачып коюп мондай. Дагы, ким дагы, эмне дагы? Мейли ал ырго ыр мейли. Бая күнү жана филармониянын жанында өтүп баратсам, бир окуучу эле бала жаныма келип, "Эже, бул көчөнүн аты эмне?" деди да. Анан бул Манас проспектиси десем, ошодон кызганып бир көзгө койдум. Ал тим эле жап-жаш эле окуучу бала экен. Ага эмне дейсиз? Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Мондай да кылсаң, доктор брат, мондай да. Мен бери жакта турам да, бул каткем кичине тинери туруп калды да. Турса эле тиг шустраккине, окуучу эмес, мондай жүнтүмдөр өсүп калган эле бала, туруп туруп келе калды. Эжеке деп монтип чумга келип алып, эжеке тигине мындай деп көчө, мондай улица деп жөлмүш килейген жазып турат жакта мондай. Манас деп жазып сон жанына келип, көчө деп паттады. Дейди. Мындай да, ошо жердечи артында жайнаган кишилер жүрөт дейт. Жайнагандын баары индустар. Мен жалгыз кыргызмын. Аны, конечно, мага келет да. Кимге келмей эмне сага бармак беле? Мен эмне кыргыз эмесмин, эмне индусмун мен эмне. Балким окшоштур го, күзгө көрдүң беле өзүң. Вообще сиңерде силерчи, мондай жанында таякта бир аял отурган эле, көз айнегин тагынып мындай палкасы менен. Ошого барбайм, эмне барбайт тага? Ал деген көзү сокур болчу. Ал палкасы эмес, палка деген жанагы таякчасы болчу. Көзү азиздер ошону колдонот.
Болду катке, болду. Доктурларыңа бүттү мен. Түшүндүм, короче. Болду, түшүндүм да. Момдай алак эми, болду. Мен эркекче сөз берем, бүттү. Негизи кызганган деген бул сүйүү жөнүндө да турабы, мен сүйүү жөнүндө момдай кызганып отпайм мен. Сүйүшүп дегендейчи. Эми болду, ашыкча кетиптир. Оңолом, болду. Эркекче кол берем, бүттү. Могул жерде сөздөр калсын мына. Бөлүп койбойсузбу? Бөлүп койбузбу? Болду. Чоң рахмат байке. Бүттү, Баары кызганбайм жакшы, болду. ушундай болуш керек. Эми Тамара айым. Сиз Каякта Тамара айым эй? Эмне каяктан билесиң мунун атын эй? жо Тамара айым деп эй. Бул деген үй бүлөлүк психолог. Сен бизди консультацияга жазып атканда эле. Бул менин келинчегим. Аты Тамара. Менин атым Айтбек деп айтпадың беле? Эй, Тамара айым дебесиңчи анда могул. Айым деп атпайбы эй? Бул деген этика. Чыныгы мырзалар тааныбаган аялга, чочун аялга айым деп кайрылуусу абзел. Ой, мен ошондо калп эле мырза экенмин да мен, Мен сен жөнүндө эч нерсе деген жокмун. Чыныгы мырза деп, монун мырза болуп калды чыныгы. Каякта чыныгы? Монун ачкайрын карап кой монун, вообще эле могу бирдеме могулчу. Айтбек мырза. Баары жакшы. Айтбек эмес, мен Айтбекмин. Айтбек. Уксаңыз, сиз аялыңызга кароолчу болбой, күйөөсү болушуңуз керек. Күйөөсү. Болтам иштеги эле момундай эле күйөөлүү болтам. Айтыңызчы, мисалы 2-ге 2-ни кошсо канча болот, Айтбек? Айтсаңыз? Эми бул таза ноль деп атат эми онучу. Ноль деп атат. Кетчи басай. Доктурда. Эми жооп берип кой. Спорт этпе. Жооп берип кой. Канча болот? 5 болот. Карасаң эми 4. Жөнүн айттым 4. Мына 2-ге 2-ни кошкондо 4 болгондой эле Айтбек. Жашоодо дагы ушундай жөнөкөй болуш керек да. Сиз абулияга синаментетский шинограммид жабыштырып ойлонуп жүрөсүз да? Эмне? Эми сөгүнүп атпайбы буля суляң айтып? Ой, мен сөгүнгөн жокмун. Сен билбеген сөздөрдүн баары эле сөгүнгөн боло бербейт. Бул медициналык термин. Ооба. Атпайбы буля суляларын. Жок, акырын. Кечиресиз. Жакшы. Тамара айым, сиз генотипке алдырбаңыз. Шуганиядан эптеп өтүп кетсеңиз, мен сизге дары-дармектерди рецепт жазып берем, Чын эле байке, сөгүнбөй сүйлөңүз да. Жо, мен Чын эле сөгүнөт жанаттан бери эмне байкап айтасың? Көрүңбү? Буляна тип деп атат. Шугания деп билем де, Шугания деген, Шугания кармап атасың. Эмне типсиң го сен? Биз билебиз да мына момундай болуп атат. Койтсаңар, кой турула өкүңөр, жанаттан бери кармалдыңар өкүңөрчү, мына могу код менен сүйлөп атат азыр. Реально койтупчу колуң макайт этпе. Могу код менен сүйлөп атат азыр, мен көрдүм. Кайсы? Азыр могу тип дегениңер бул башка бир тип да. Шугания деген билбейм, бир жерде Шугания болуп өтүп кетели деп, эптеп буяктан чыгып кетели бар, аны өзүнчө барып деп атасыңар, могу тип читап деген чак сыяктуу. Айтбек Мен мырза. сендикинче мояктанчы кармап алдым, кармадым, ачкарик, блин, доктуруңчу, могу кызыл көйнөгүндө бир бала бар, монунчу. Өкүңөр момундай пацвет сыяктуу болуп, сен розовый кийип, мунун кызыл кийип, момундай. Чота силер момундай сүйлөшүп алгансыңар, Айтбек, токтотуңуз. Сиз туура эмес түшүнүп жатасыз. Кызганганыңыз дагы туура эмес. Жо, эми билем, кызгануу болот дечи, бирок мынчалык деңгээлде эмес да. Айтыңызчы, сиз акыркы жолу айымыңызга качан белек жасадыңыз эле? Ушуну айтсаңыз? Ой, берген эмес бул. Берген эмес, берсе дароо эле. Эстесин. Балким эстейт. Белек. Жана эмеде почта деди, эмеде жүргөндө, вечный огонь жактан белек момундай так гүл алып келип. Жанагы эстеликтеги гүлбү? Аны айтпа. Эл уксам эмне дейт? Жыргап эле албадың беле, яраны таккан. Мен аны эстеликтен алганыңды кактан билип турмун ошондо. Спасибо дейм да, спасибо дейм. Албадың беле монту, Рахмат дейм, анан эмне ыргып тиймек белем. Айтбек. Андай кылганыңыз болбойт, Айтбек. Андай белек жарабайт. Сиз өзүңүздүн акчаңызды коротуп, чын жүрөктөн, от души белек алып келип берсеңиз, ошону чыныгы белек деп айтылат. Туура. Гүл алып келип берсеңиз, моундай гүлдү акчаңызды коротуп туруп, деп туруп. Анан кийин канча кызгансаңыз дагы жарашат го дейм да. Байкем, мына эмне деп атасыз?
Могу Жок, гүлүңүз эме. канча турат, брат? Могу гүлүңүз канча турат? Жок, бул гүл сатылбайт. Могу гүлдү алып берип туруп Жөндөп келең кесир Жөндөп кызганат атам. экенмин да мен азыр смей алат Жок. Жөндөп атам мен сага. буна жана тиктокто Кереги жок багал гүл. 101 гүлдү берип туруп мен сага бүт прошлыйын баарын аңтарам. Жок, эмне сиз деп атасыз? турамыз үчүн калдыңыз. Кызганам да, Турамыз моундай үчүн калды. Бул мен аны айтайын деген доктор айтып эмесмин. атпайбы, сен доктор алып Жок, келбедиң беле. ал кызгануу эмес. Бул сүйүү деп коет, мынчу. Ал кызгануу эмес. Антип Брат, могу кызгануу. гүлүңдүн акчасын берем. Жөндөп атам мен Жок, сага. Айтбек мырза, Могу сиз гүл турамыз берип үчүн туруп калдыңыз да. Келең кесир кызганам да азыр. Жок, Айтбек мырза, андай кызгануу эмес, андай болбойт. Току деген ал сенин тайкең. Эмне ошого да кызганасыңбы? Тайкем, И, отурчаңыз, жаке, Кайсы жаке? Группалашыңбы? Ал менен шерин ойнойбуз го. Эй, ушул жакенчи мен Эй, что-то Жаке. жакпайт ушу группалашыңчы. Эмнеге? Келип эле мындай чыгып эле анан сен ага баягы неме дедиң го монтип. Карандай чай ичесиңби жаке же сүт менен чай коеюн десе сага монтип. Сурайсың да. Билгениңдей куй деп атпайсың Көлдүк болсо Эй, сурайсың. Сен деген мындай карандай чай коеюнбу деген. Күндүз келесиңби же кечинде келесиңби дегендей болуп атпаймынчы. Сен ал тиги өзүң билген маалда кел деп атасың Өзүм, сен. Айгүл, Фатима, Кайсы Айгүл, Фарида, кайсы Айгүл? Айдана, Альбина, Муселя, Жибек, Аяна. Бо? Не, жок, Айтбек алар мырза, ким? сиз турамыз түшүнүп калдыңыздар. Биякта мен башканы айтайын деген. Тазил, Элина, Фарида, Миргүл, Мираида, Алло. Малика, толтура. Аз отур мен келип сүйлөшөм азыр. Алло. Жакшы кандайсың? Мен сен давай, хорошо, Дайыма давай. ушундай. Эми турамыз түшүнүп калды да, мен башканы Дайыма айтайын ушундай. деген. Эй, Беркен. Кызгануу деген бул от сыяктуу. Чеги менен акырын колдонсо, ага жылынса болот. Жакшы жака колдонсо болот. А эгер аны ашырып жиберсек, баардыгын сезимдерди, турмушту, үй бүлөнү баардыгын өртөп салса болот. Ошондуктан абайлайлы.